Облусунун Лейлек районуна караштуу номер 3-гимназиянын окуучусу Тайла Кубасүйүмкандын апасы, ошондой эле энелер мектебинин катышуучусу Гафарова Бибиканын жарыйына болгон. Мен ушул энелер мектебинде окуп жаткан билим сырларын, тарбия сырларын сиздер менен бөлүшкүм келди. Энелер мектебинин уюштуруучусу номер 3-эксперименталдык гимназиянын директору, Улуттук илимдер академиясынын Тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Замандаш журналынын 2013-жылдагы жылдын мыктылары республикасынын конкурсунда жылдын мыкты мугалими, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Мадеминов Капыр Маматкулович. Урматтуу энелер, бүгүнкү күндөрдө баланы тарбиялоодо, билим берүүдө өтө көп көйгөйлөр жаралууда. Ата-энелер менен мектеп, мугалимдер арасында байланыш согундап кеткен. Себеби ар бир ата-эне бизнес, жумуш, тиричилик, айыл деп өзүбүз менен өзүбүз барабыз. Бүгүнкү күндө окуучуларда китеп окуу, китепке болгон кызыгуу жок. Китеп окугандын ордуна колдорунда телефон, кулагында наушник. Кээ бир окуучуларды карасаң, жүздөрүндө жылмаюу жок. Эгоист, кызыктырбайт. Көздөрүндө энелик мээрим жок. Себеби ата-энеси миграцияда, чоң атасынын, тагасынын, эжесинин колунда тарбияланып жатат. Урматтуу энелер, кээде балдарыбызды бетиден сүйүп, пешенесиден сылап, мен сени жакшы көрөм бала деген сөздү айтып турушубуз керек. Ушул көйгөйлөрдү канткенде кандай кылып чече алабыз? Энелер биз балдарга тарбия берип жатат экенбиз. Жок, балага кандай тарбия берүүнүн сырлары Капыр агайдын ата-энелер сиздер үчүн китебинде толук маалымат берилген. Энелер мектебинин максаты. Балдардагы бардык жакшы сапаттардын көпчүлүгү энелерден өткөнүн эске алып, энелерге үй бүлөдө балдарды мектепке даярдоодо акыл эс, адеп ахлак тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Үй бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим алууга зарыл сапаттарын калыптандыруунун эң жөнөкөй жолун, методун, ыкмаларын үйрөнүү. Энелерге балдарды тарбиялап өстүрүүгө кызыгууну, жоопкерчиликти ойготуу. Соолугубуз байлык, мурас бул жакшы тарбиялагандыкы деп айтылат акылман карыяларыбыз. Мен ушул мектепте окуп, балдарга болгон тарбиям, көз карашым өзгөрдү. Биз энелер балдарыбызды курсагың ачтыбы, келдиңби, үйдү жыйна, малды кара деп эле бир гана өзүбүздү ойлойт экенбиз. Урматтуу ата-энелер, биз үчүн энелер мектеби өтө мааниси чоң. Ушул мектепте окуп мен усулдук кеңештерде, лекцияларды угуп, балдарды тарбиялоодо, ушуларды өзүмө калыптандырып, конспект кылып жазып, анан ушунун аркасында экзамен тапшырдым. Мен энелер мектебинде окуп, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Балдарым тесттен жогорку баллдарды алып, жогорку окуу жайларда окуп, бюджеттик негизде окуп жатат. Урматтуу энелер, ушул ата-энелер сиздер үчүн деген китептин ичинде дагы бир Сади Шерозидин ыры бар. Жакшы наам калтыруу, кааласаң эгер, уулуңа акыл бер, үйрөт өнөр, уулуңду эркелетип тарбиялоо ката, мындайлар турмушта көрөт көп жапа, чыдам бер, татысын турмуш көп азын, жаныңдай көрсөң да көтөрбө назын, уулуңа акыл, билим, өнөр бер, жакшылыкты үйрөт, жамандыктан кайтар. Акыркы сөзүм ар бир мекененин, ишкананын, окуу жайлардын, мектептердин жетекчиси күчтүү болсо, ал жерде иштеген адистер да күчтүү болот. Урматтуу номер 3-гимназиянын директору Мадеминов Капыр агай,
10 классының класс жетекчиси Чынара Өтөнбаева эжеке, сіздерге жана предмет мұғалімдерге терең ыраазычылык билдирейин. Рахмат сіздерге.